Таң эрте партиянын желегин желбиреткен тракторлар шаардыктардын кызыгуусун жаратты. Эки жапжаңы трактор узак жолго аттануу алдында турат. Бул темир тулпарлар Өнүгүү Прогресс партиясы тарабынан ачылып жаткан МТСтин 12-сине барат. Мына бүгүн көрүп атасыңар, тракторду алып атабыз. Мына кубаныч менен, сүйүнүч менен эми буюрса көлгө кетип атабыз. Буюрса көлдө элдерим күтүп атат. Нурлан Жунушалиев 22 жылдан бери тракторист болуп иштеп келет. Бүгүн ал аябай толкунданып турат. Анткени кантсе да эски тракторун жаңыга алмаштырып жатпайбы? Жаңы трактор менен только астыга өнүгүү болот буюрса бизде. Мурун эски трактор менен кыйналчубуз. Запчасты көп, кымбат алчубуз. Кыргызстанда трактор сатып же насыя калса болот. Калуучулардын саны да көп. Бирок баштапкы сумманы берүү да кыйын болуп калды. Мындан улам жаңы тракторлуу болуу көпчүлүк айыл жеринде жашаган тургундардын кыялына айланды. Карапайым кишилерге алыш кыйын негизи. Аракет кылып атабыз, эме кандай десем. Жакшы жардам болду да бул бизге. Жаңы трактор бул жаңы мүмкүнчүлүктөр. Өнүгүү Прогресс партиясы болсо трактористтин эле эмес, дыйкандардын да камын ойлоп жатат. Анткени МТСтин ачылышы менен карапайым элдин каражаты үнөмдөлөт. Адилет Касымбековдун айтымында тракторлардын жарым акчасы төлөндү. Кошумча жабдыктарына көп деле акча кетпейт. Майды да аз ичет. Бул кызмат көрсөтүүнүн тарифине да оң таасирин тийгизет. Быйылкы жылдын башында мына жаңылык болот. Эки трактор менен бартабыз. Бул партиянын болгон жардамы өнү өскөнгө. Мына партияны көрүп атасыңар, өзү да аты өнүгүү. Эл дагы өнүгүп өскөн деп мына жардам кылып атышат. Аябай жакшы. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын желегин байлаган тракторлар Бишкек шаарына көрк берип, андан ары кереметтүү ысык көлгө жол тартты. Ал эми саналуу айдан кийин бул тракторлар талааларда күндү күн, түндү түн дебей кызмат кылууга киришет.